Энесин жонуна көтөрүп жүргөн кыз апам бутунан эмес, башка дарттан жабыркайт. Учурда 55 жаштагы Канышай Матраимова Кара Суу райондук ооруканасында дарыланууда. Апам Канышай Матраимованын буту эмес, башка мүчөсү ооруйт. Бул тууралуу энесин жонуна көтөрүп ооруканага жеткирип жүргөн Жайнагүл Абдыкасым кызы Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына билдирди. Эске сала кетсек, социалдык түйүндөрдө энесин аркасына көтөрүп жүргөн аял тууралуу видео тараган. Өзүм 27 жаштамын. Кара Суу районуна караштуу Мада айылында жашайбыз. Апам Канышай Матраимова 55 жашта. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары апамды буту баспайт деп божомолдоп жатышат. Ал буга чейин өзү эле басып жүргөн. Акыркы 2 айда алы кетип, ичкен тамагын кусуп, ооруй баштады. Кубаты жоктугунан улам тепкичтерден өз алдынча чыга албайт. Ошондуктан ооруканага алып барганда жонума көтөрүп алган элем, деди Жайнагүл Абдыкасым кызы. Ал апасынын башынан жаракат алып, экинчи топтогу майып болгонун кошумчалады. Атамда биринчи топтогу майып болчу, азыр арабызда жок. Энемди дарыгерлер текшерип көрүп, жоон ичегиси төмөн жайгашып калган деген аныктама коюшту. Апамдын ден соолугу операцияны көтөрө албайт дешип, учурда Кара Суу райондук ооруканасында дары-дармек менен дарылап жатышат. Көп кускандыктан учурда салмагы 32-33 килограммга түшүп кетти. Акыркы 4-5 айдан бери ооруп жүрөт, деди ал. Жайнагүл Абдыкасым кызы Ош жана Бишкек шаарларынан кол сунуп, майыптар үчүн арабасын сунуштагандарды угуп, ыраазы болгондугун айтты. Бейтааныш мекендештеринин мындай боорукерлиги алар үчүн күтүүсүз болгондугун кошумчалады. Булак Спутник KG.